Эри жигит эл четинде, жол бетинде демекчи мырзалар үчүн эң башкы ыйык милдет ата мекенди коргоо. Мына ушундай ардактуу кызматты аркалап, мекенибиздин тынчтыгы үчүн кызмат өтөп жаткан жоокерлердин бири Бекмамат Эргешев. Анын бул аскердик базага келип кызмат өтөп жатканына 1 жылга чукулдап калды. Бул аралыкта аскердик тартип, жашоо менен кенен таанышып, 1 айдан соң аскердеги кызматын аяктап, кичи мекенине сапар алам деп кубанып турган кези. Албетте мекенге кызмат өтөйм деп келгенден кийин анын бардык шартына дароо эле көнүп кетүү оңой эмес. Бекмаматта алгач келип ата энесин сагынган күндөрүн эске салды. Чынын айтканда ата энемди сагынгам, бирок көзүмө жаш алган жокмун. Себеп дегенде батыраак көнүп кеткенге аракет кылдым. Ата энем сагынганда бул жактан сүйлөшүп турганга возможность бар. Сүйлөштүрүп турушат, эгер командирлерге кайрылсаң. Анан абдан сагынасың, чын эле апам жапкан нанын чын эле сагынат экенсиң да бул жактан. Мен келгениме эч качан өкүнбөйм, себеп дегенде бул жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Армия бар жогун үйрөтөт экен. Жоокердин бир күндүк жашоосу коомчулуктун эле эмес, өспүрүм курактагы балдардын да кызыгуусун арттырат. Мындан улам аларга аскердин машыгуу жайларын, тамактануу өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп берүү максатында бүгүн Кой Таштагы аскердик базасында биргелешкен окутуу өткөрүлдү. Мында иш-чара учурда бир эле Борбор калааны камтыбай, республика аймагындагы бардык аскердик машыгуу жайларында өткөрүлүп жатат. Анын негизги максаты өспүрүмдөрдү мекенди коргоого үндөө, алардын патриоттук сезимин ойготуу. Кыргызстанда аскердик түзүмдү бекемдүү болуп саналат. Эми бунун себебин өзүңөр билесиңер да, мына окуучуларды атайын алып келип, ушуларды патриоттуулукка, ушулардын баягы жүрөгүнө дем берүү, эртеңки күнү булар кыргыз мамлекетин коргоочулар да, ушу кыргыз мамлекети ушу бейпил болуп турган мына ушулардын колунда чынын айтканда коом армияга көз каранды. Иш-чаранын жүрүшүндө номер 31-62-92 мектептин окуучулары, Политехникалык жана Кыргыз экономикалык университетинин студенттери, Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинен келген окуучулар үчүн аскердик бөлүктүн ичинде көргөзмөлөр уюштурулуп, анда курал-жарактар менен таанышуу өткөрүлдү. Белгилей кетчү жагдай, бул аскердик базада акыркы үлгүдөгү согуштук курал-жарактарды да кездештирүүгө болот. Мындай жагдайга алгачкы ирет туш болуп жаткан окуучулардын кубанычында чек жок. Эми аларда мекенге кызмат өтөө максаты пайда болду. Казармасы жакты, автоматтары жакты, минометтер жакты болду. Келесиз службага? Ооба, кызмат кылам. Кыргыз мамлекетибизди коргош үчүн бул жакка келгенде мага жакты. Мисалы үчүнчү, бул жакта бүт баары жакшы экен, условия бүт баары жакшы экен. Маалым болгондой эле аскердин бир күндүк жашоосунан дагы алардын ишкен тамак ашы өспүрүмдөргө кызык болсо керек. Тамактанууга келгенде да окуучулар кадимки жоокерлер сымал катарга тизилип, кезеги менен тамактарын алып жатты. Бул боюнча алар төмөндөгү ойго токтолушту. жакшы, биринчи экинчиси менен, компоту менен, нан да жакшы экен. Ну и как тебе? Вкусная, нормальная еда. Жакшы эле. Деги эле мекенге кызмат кылуу, аны көздүн карегиндей сактоо, келечекте мекен сакчысы болуу ар бир атуулдун милдети. Жазгүл Мадинова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.